Bismillahirrahmanirrahim. Пайғамбарыбыз алып келген дават, диндин мейнети бүткүл аламды оңдоду. Жада калса сахабалар, эркектери жана аялдары ушул деңгээлге чейин жетти, алардын жашоо тартибине ылайыктуу Кур'ан түшө баштады. Алланын сөзү, Кур'ан, кыяматка чейин окула турган, кыяматка чейин адамдарга үлгү болуп, исламдын далили катары кала турган Кур'ан, ошолордун жашоо тартибине ылайыктуу түшө баштады. Мисалы Фатима радиаллаху анха, пайгамбарыбыздын кызы. Атасы Саййидул Башар, адамдардын эң мырзасы. Апасы Саййидату Нисаил Жанна, бейиш элдеринин бейиштеги жашаган аялдардын мырзасы, канышасы, Хадижа радиаллаху анха. Аббас радиаллаху анха, Хамза радиаллаху анху авасы болсо, аталаш бир тууганы Саййиду Шухада, шейиттердин мырзасы. Хасан Хусейн деген баласы Саййиду Шабаби Ахлил Жанна, бейиштеги жаш балдардын мырзасы болуп эсептелет. Мындайча айтканда эң мансаптуу, эң бийик даражадагы аял Фатима радиаллаху анха. Ошол Фатима радиаллаху анха ошондой даражасы болсо дагы бирок өзү иш кылат эле. Өзү тиричилик кылат эле. Бир күнү чыгып, риваятта келет, кеч-кече мээнет кылып, бир токоч нан таап үйгө келет. Үйгө келсе, эртең менен оозу бекик болчу. Шам убакыт жакындап калган. Жакындап калганда шамга азан айтылды. Азан айтылышы менен эшик такылдады. Аны Али радиаллаху анху айтты, эшикти карап койгон. Эшикти ачып караса, бир мискин, бир кембагал, колу жука адам келип, муктаждыгы бар, келип тамак сурап калды. Анан кийин Али радиаллаху анху айтты, "Атихил мискин", аны сен кембагалга берип койгон деди. Болгон ошонусу. Эртең менен саарлыкта, тарыхчылар айтат, саарлыкта ошо токот жок эле, мындайча айтканда саарлыкты суу менен кылган болчу дейт. Оозуну бекиткенде суу менен бекиткен. Анан ошону берип койду. Берип коюп, үйдө Али радиаллаху анху экөө отуруп туруп суу менен ооз ачышты. Эртеси күнү дагы орозо кармап, дагы тиричилик болуп, анын натыйжасында бир токоч келип, азан шам учуру эми эле ооз ачайын десе дагы эшик такылдады. Анан ачса, ал жерде жетим келип калган. Жетимдин акысы мискинге караганда үстөмүрөөк турат. Жетим укуктуураак. Ал дагы муктаж жетим. Анан ага берди. Али радиаллаху анху айтты, берип койгон, ага да берип койду. Анан 3-чү күнү кайталанды. 3-чү күнү бир асир, колго түшүп калган кул. Колунда эчтеке жок, жегенге эчтекеси жок. Ачка келип эшик такылдатып калганда, тапкан токочуну ага да берип берди да. Анан эртеси күнү ошол учурда Жабраил алейхиссалам Аллах тараптан аятты алып түштү. Ва ют'имуна ат-та'ама ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala shukura. Ва ют'имуна at-ta'am. Алар тамактарды жедиришет. Ala hubbihi, өздөрү ошону жакшы көрүп, өздөрү муктаж болуп турса дагы, бирок башкаларга жедиришет. Мискинди, жетимди, туткунга алар тамак беришет. Жана айтышат, иннама нут'имукум ливажхилла. Биз буну жедиргенибиз бир гана Алланын ыраазычылыгы үчүн. Ла нуриду минкум жазаа. Биз силерден эч кандай сыйлык күтпөйбүз. Вала шукура, рахматыңарды да күтпөйбүз. Биз болгону кылганыбыз Аллах үчүн кылып атабыз деп айтат. Ва инна нахафу мир роббина яуман абусан камтарира. Биз кыямат күндөн коркобуз. Өтө сүрдүү, кардуу болгон күн кыяматтан коркобуз. Фавақахумуллаху шарра заликал яуми ва лақахум надрата ва сурура. Аллах таалаларды мына ошол коркунучтан аларды сактап, жана Аллах таала бул мискиндин, жетимдин, муктаж адамдын келгенде алардын жүзүнө кандай жылмайып карагандай, Аллах таала да кыяматта аларга ошондой өзүнүн сүйүнүчү менен, ыраазычылык көз карашы менен аларга назарын салат да.